Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргыз мамлекеттик цирки оңдоп түзөөдөн кийин ачылды. 2 ноябрда Бишкекте Абубакир Изибаев аттындагы Кыргыз мамлекеттик циркинин имараты оңдоп түзөөдөн кийин ачылды. Президенттин басма сөз кызматы реконструкциялоонун алкагында цирктин электр системалары жана канализациясы алмаштырылганын, полу жана шип жаңыртылганын, жаңы жылуу системасы орнотулганын билдирген. Мындан тышкары чарбалык бөлмөлөр, аттарды кармоо жана багуу жайлары, артисттер үчүн кабинеттер жасалып, манеж жаңыртылган. Канча каражат сарпталганы айтылган жок. Цирктеги оюн-зоок иш-чараларга билет сатуу толугу менен автоматташтырылып, накталуу эсептешүүлөр алынып салынган. Циркте оңдоодон өткөн имараттын ачуу аземине президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү, маданият тармагынын кызматкерлери катышты. Президент цирктин кызматкерлеринин эмгек акысын көбөйтүү маселесин чечүү тапшырмасын берген айтылды. Абубакир Изибаев аттындагы Кыргыз мамлекеттик цирки 1962-жылы түзүлүп, имараты 1976-жылы курулган жана бул убакытка чейин толук оңдолгон эмес. Цирктин жааматында 2013-жылдардан бери пикир келишпестиктер уланып келип, 2023-жылы Садыр Жапаров 7-июлда мамлекеттик циркти текшерип, толук оңдоп чыгуу тапшырмасын берген. Быйыл октябрь айында Аслан Аймаширова цирктин директору болуп дайындалган. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Орунбеков Клооптун Темировдун иликтөөлөрүн Аспековдун видеосун каралооду атады. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Клооп басылмасынын журналист Болот Темировдун иликтөөлөрүнө жана абактагы активист Мелис Аспековдун кайрылууларына жана аны жарыялап жаткан активист Тилекмат Күрөновго байланыштуу пикирин билдирди. Орунбеков Фейсбуктагы баракчасында аларды репутациясы шек жараткан деп атап, президент жана анын жакындарына каралоо болуп жатат деди. Алар бир учурда эле президент жана анын үй бүлөсү элдин байлыгын басып алды, тоноп жатат деген мазмунда окшош багыттагы каралоо материалдарын жарыялап пайда болушту. Булардын жарыялаган материалдарында бир дагы далил тастыкталган документтер жок. Болгону ушинтип уктук, элдер айтты, ошондой деп ойлойбуз деген ушактар менен даярдалган деп жазды ал. Ал айыптоолорго жооп катары Кыргызстандын консолидацияланган бюджетинин 2020-2024 жылдагы сандарын, бажы кирешесин көрсөткөн. Мыйзамсыз алган мүлктөр мамлекетке кайтарылып, жүздөгөн курулуштар жүрүп жатканын белгилеген. Өлкөдө ири долбоорлор башталып, тышкы саясатта да жетишкендиктер болуп жатат деп жазган ал. Орунбеков Мелис Аспековдун бир нече жолу соттолгонун, Болот Темировдун сыртка чыгарылганын, Клооп сайтына Кыргызстанда чектөө коюлганын, Тилекмат Күрөновдун өлкөдөн качып кеткенин белгилеп, президент ушундай ушакчыларга алаксыбагыла деп жазды ал. Президент ушундай ушакчыларга алаксыбагыла дегенин жазды. 31 октябрда Клооп жана журналист Болот Темиров Бишкектеги ири Мадина базары жөнүндө биргелешкен иликтөө чыгарышкан. Иликтөөчүлөр өз материалдарында Крим Төөлү Камчыгөлбаев атайын операцияда өткөрүлгөндөн кийин ага байланыштуу кармалган ишкер Турсунтай Салимовдун Мадина базары жана анын жанындагы 32 гектардай жер президенттин жакын адамдарына катталган компанияларга өтүп кеткенин белгилешкен. АКШда жашаган активист Тилекмат Кудайбергенов Куренов Фейсбуктагы баракчасына абакта жазасын өтөп жаткан Мелис Аспековдун видеолорун жарыялап жатат. Видео кайрылууда Аспеков 2020-2024 жылдардагы саясий окуялар, анын ичиндеги октябрь окуяларына былтыр кылмыш дүйнөсүнүн лидери Камчыгөлбаевдин атайын операцияда жок кылынганына, Райымбек Матраимовдун Бакудан кармалып Бишкекке жеткирилгени жөнүндө айтып жатат. Кыргызстанда катталып, бирок чет жакта гана учкан авиакомпаниялар текшерилет. Садыр Жапаров Кыргызстанда катталып, бирок чет өлкөлөрдө гана, анын ичинде кооптуу аймактарга учкан авиакомпанияларды текшерүүнү тапшырганын социалдык тармактардагы баракчасына жазды. Өлкө башчы Кыргызстандын каттоосунан чыгарылган Ил-76 учагы менен Суданда болгон окуя көзөмөл жүргүзүүнүн зарылдыгын курчутканын белгиледи. Жарандык авиация агенттигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана рейстерди аткарып, кээде кооптуу аймактарда учаары аныкталды. Мындай иш-аракеттер
бул авиакомпаниялар эмне ташып жаткандыгы жана алардын максаттары тууралуу олуттуу жана негиздүү суроолорду жаратат. Биздин максат Кыргызстандын туусу алдында иш жүргүзгөн ар бир авиакомпаниянын өз ишмердүүлүгүн ачык жана эл аралык коопсуздук стандарттарына ылайык жүргүзүүсүн камсыздоо, деди мамлекет башчы. Президент мындай жагдайлар өлкөнүн Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгуу аракетине коркунуч жаратарын айтып, тиешелүү органдарга чет өлкөдө гана иш жүргүзгөн авиакомпанияларды текшерип, талапка жооп бербегендерге чара көрүүнү тапшырганын белгиледи. УКМКнын мурдагы жетекчиси Иманкуловдун апасы каза болду. УКМКнын мурдагы жетекчиси генерал-лейтенант Калык Иманкуловдун апасы Дилдакан Исмаилова 90 жашында каза болду. Дилдакан Исмаилова 1934-жылы туулган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчилиги өздүк курамы жана ардагерлерди маркумдун үй бүлөсүнө жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айткан. Өмүрбек Текебаев элчилик кызматтан кетип, жайдак калары айтылууда. Ушундай, Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаевдин жайдак калары алдыртан айтылууда. Алгач соц тармакта ага карата компроматтарды чыгарышып, талкуу жаратышты. Коомчулукка пикири калыптанган соң Өмүкени кызматтан кетирүү планы иш жүзүндө ашчудай. Ал элчи катарда өз миссиясын толук кандуу аткара албаганы президенттин резиденциясында кызуу талкууга алынганын эшиттик деп жазган Арбакежи сайты. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз, азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үйүнө да чыкпайт. Мектепке барса балдар камсытат, сакоосу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар, тактап мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Министр Бейшеналиев лицензияны жок клиникаларды текшере албай жатышканын айтты. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салынгандыктан лицензиясы жок иштеп жаткан менчик клиникаларды текшере албай жатышканын билдирген. Бул тууралуу 1 ноябрда Жогорку Кеңеште өлкөнүн 2025-жылга жана 2026-2027 жылдарга республикалык бюджети боюнча парламенттин угуу учурунда суроолорго жооп берип жатып айткан. Лицензиясы жок 2080 жеке менчик ишканалар бар. Алар санитардык гигиеналык талаптарга жооп бербейт. Мен биринчи жолу министр болгондо аларды текшерип чыкканбыз. Айрымдарына айып салып, кээ бирлерине жапмакпыз. Бирок президенттин ишкерлерди текшерүүгө тыюу салган буйругу бар. Ушундан улам башкы прокуратура мындай текшерүүлөргө уруксат бербейт. Азыр өкмөткө 1 ай убакыт бергиле деп кат жазып жатабыз. 1 айда текшерип чыгат элек, деди министр. Быйыл 9 январда президент Садыр Жапаров ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу тууралуу жарлыкка кол койгон. Саламаттык сактоо министринин медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүктү лицензиялоо бөлүмүнүн баш катчысы Аман Осмонов 15 январда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде 2023-жылдын ноябрь-декабрь айларында Бишкек шаары, Ош жана Чүй облустарында 626 жеке менчик клиника текшерилип, 251 ишкерге 1,5 миллион сом айып пул салынганын айткан. Кыргызстанда лицензиясыз эле медициналык кызмат көрсөткөн клиникаларга кайрылып, майып болуп же өлүмгө кабылган окуялар катталган. Коопсуз шаар долбоору коопсуз өлкө болуп өзгөртүлөт. Президент Садыр Жапаров 1 ноябрда Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтында Кыргыз милициясынын 100 жылдык маракесине уюштурулган иш-чарада сүйлөгөн сөзүндө коопсуз шаар долбоору эми коопсуз өлкө долбоору болуп Кыргызстандын бардык аймактарына жайылтылаарын айткан. Бул иш Ички иштер министрлигине жүктөлгөнүн жана мекеменин буга толук мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирген.
Садыр Жапаров быйыл сентябрь айында Коопсуз шаар долбоорун ийимге өткөрүп берген. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн Коопсуз шаар долбоору 2019-жылы иштей баштай. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн Коопсуз шаар долбоору 2019-жылы иштей баштап, Бишкек-Ош сыяктуу ири шаарларга Бишкек-Торгорт, Бишкек-Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган. Долбоорду Орусиялык Вега концерни ишке ашырган. Ош шаарында Коопсуз шаар долбоору быйыл 16 сентябрда иштей баштады. 60 жерге камера орнотулуп, жол эрежесин бузуу фактыларын автоматтык түрдө сүрөткө, видеого тартып, айыппулдар салынат. Коопсуз шаар 2 долбоорун уткан Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd аттуу кытайлык компания 7 облус, 2 чоң шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек болчу. Бул долбоор пландалган мөөнөтүндө ишке ашпай калгандыктан Санарип өнүктүрүү министрлиги Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd компаниясын 2022-жылы сотко берген. Түптүн 9 булак айылында 135 миллион сомго жаңы мектеп курулду. Ысык-Көл облусунун Түп районунун 9 булак айылында 275 орундуу мектептин курулушу аяктап калды. Бул тууралуу МАМ курулуш агенттигинен кабарлашты. Маалыматка караганда мектептин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен 2022-жылы башталып, объекттин тендерлик баасы 135 миллион сомду түзөт. Курулуп жаткан жаңы мектеп 3 блоктон 2 кабаттуу окуу корпус, спорт зал, өтмө галереясынан турат. Ошондой эле долбоор боюнча негизги окуу класстардан тышкары китепкана, ашкана, дарылоо кабинети, компьютердик класс, химия, физика сабактары боюнча кабинеттер жана лабораториялар, кыздар үчүн кол эмгек кабинети жана эркек балдарга устакана каралган. Мектептин жалпы аянты 1383 чарчы метрди түзөт. Учурда мектептин курулуш монтаждоо жумуштары 95% аткарылды. Бишкек шаар лифт ишканасына жаңы директор дайындалды. Сагынов Рыспек Сагынбекович Бишкек шаар лифт муниципалдык ишканасынын директору болуп дайындалды. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Тиешелүү буйрукка Борбор калаанын мэри Айбек Жунушалиев кол койду. Рыспек Сагынбековду ишкананын кызматкерлери менен вице-мэр Рамис Алиев тааныштырган. Кыргызстан сулуусу 2024 сынагын жеңген Айпери эми эл аралык сынакка катышат. Кыргызстан сулуусу 2024 сынагынын жеңүүчүлөрүнүн бири Айпери Нурбекова эми эл аралык сынакка катышат. Бул тууралуу ал баракчасына жазды. Сынак Жапониянын Токио шаарында 12 ноябрда өтөт. Азыркы тапта Нурбекова Жапонияда. Буга чейин ал эл аралык сынак үчүн даярдалган өзүн тааныштырган видеону жарыялаган. Эске салсак, июль айында Кыргызстан сулуусу 2024 сынагын өтүп, анда дароо 3 бийке жеңишке жеткен. 24 жаштагы Айпери Нурбекова жер сулуу наамын жеңип алган. Ал эми 16 жаштагы Ариет Санжарова, дүйнө сулуусу 18 жаштагы Мери Кубакова алам сулуусу аталышкан.